Саламатсыздарбы? Бүгүн биз общий эле республика боюнча балдар арасында бөтөн затты жутуп алуу же бөтөн затка какоо боюнча кенен маалымат берип кетели деп чечтик. Ошондой эле ата энелерге биринчи эгер ошондой случай болсо кандай биринчи жардам көрсөтүш керек жана кайсы жака биринчи кайрылыш керек, ошол боюнча кенен маалымат берип кетебиз. Менин аты жөнүм Садыков Амир Ниматилаевич. Бишкек шаардык балдар клиникалык ооруканасынын көкүрөк хирургия бөлүмүнүн бөлүм башчысы болуп иштейм. Жалпы эле алганда акыркы убакта ошол Бишкек шаары жана региондор боюнча балдар арасында бөтөн затты жутуп алуу күндөн күнгө көбөйүп баратат. Статистикага таянсак, ошол биздин оорукана боюнча 2021 жылга салыштырмалуу 2023 жылы ошол бөтөн затка какоо боюнча кайрылгандардын саны 3 эсеге көбөйдү. Мисалы үчүн ошондордун ичинен 23 жылы кеч кайрылып операция жолу менен ошол бөтөн затты алуу боюнча эки операция жасалды. Бөтөн затты жутуп алгандан кийин ал балдар үчүн өтө өмүрүнө коркунучтуу жана тез ара ичинде жардам берүүнү талап кыла турган оору болуп эсептелет. Анда эмесе жалпы эле ошол бөтөн зат, кандай бөтөн заттарды балдар жутуп алышы мүмкүн, ошол жөнүндө айтып кетсек. Эми кичинекей балдар бул дүйнөнү өз биринчи жөрмөлөп баштагандан баштап эле бөтөн заттарды оозуна алып, ошол аркылуу бул дүйнөнү таанып баштайт. Кээде эми ата энелер көңүл бурбай калышса же балдар өз алдынча жалгыз калган болсо, ошол мезгилде үйдө болгон же жерде жаткан бөтөн буюмдарды алып оозуна салып, ошону какып кетиши мүмкүн ошолорго. Эгер ата энелердин эсине бала какап кеткен болсо, биринчи очередь паникага алдырбай, өзүн кармап, балага жардам берүү керек. Бөтөн зат эң эле көп кездешкен органикалык же органикалык эмес болуп бөлүнөт. Органикалык дегенибиз бул ошол балдар көпчүлүк мезгилде жеген тамактардын арасында. Бобовый деп коебуз, бобовый. Жаңгак, фисташки, ошондой эле семечка бар алардын арасында. Балдар ошолорду жеп жаткан мезгилде же болбосо оозуна салган мезгилде эгер баланы чочутса же ыйлап кетсе, ошондо бала терең дем алып жана бөтөн зат, инородный тело өпкөсүнө кирип кетиши мүмкүн. Ошондой эле неорганикалык болуп бөлүнөт. Неорганикалык дегенибиз ал мисалы үчүн темир, ошонун арасында эле ар кандай кичинекей заттар, темир заттарды деле оозуна салып, ошолор менен да какап кетиши мүмкүн. Мындай случай болгон. Жана чачка таккан ийнени оозуна салып, ошого менен какап кетип, өпкөсүнө кирип кеткен да убакыттары кездешет. Жанагындай кичинекей кандай дейбиз, болт, шайба, көбүнчөсү ручканын колпачогун оозуна салып, чоңураак балдар ошолорго какап кетет. Айта берсек, андай бөтөн зат, инородный тело аябай көп. Какап кеткенден кийин ошол өпкө жолдорун тосуп, баланын өмүрүнө аябай коркунуч алып келиши мүмкүн. Анда эмесе ошол бөтөн зат менен какаган балдарга биринчи жардамды кантип көрсөтүш керек, ошону сиздер үчүн түшүндүрүп берели. Урматтуу ата энелер, эгер балаңыздар какаганын көрсөңүздөр, анда ошо биринчи очередь жогоруда айтып кеткендей эле паникага алдырбай, баланы колуңуздарга алып, кичинекей бала болсо 1 жашка чейин, анда тизеңиздерге башын ылдый кылып жаткырып, артына 5 жолу чабасыздар, далысынын ортосуна. Андан кийин дем алганын текшересиздер. Эгер дем албай ошол боюнча эле улана берсе, анда оозунун ичин текшерип,
бөтөн зат жокпу ошону текшерип, шилекей бар болсо шилекейин тазалап, андан кийин дагы артына 5 жолу чабастар, пока дем алганын калыбына келгенге чейин. 1 жашка чейинки балдарга ушундай жардам көрсөтүлөт. Эгер бала 1 жаштан жогору болсо, анда баланы алдыңыздарга алып отуруп, сол колуңуздарды төшүнө коюп, төшүнүн ылдыйына, экинчи колуңуздар менен үстүнөн кармап, ичкине жана өйдө карата 5 жолу басасыздар. Анда ошондой эле дем алганын текшерип, оозунун ичин карап, бөтөн затты, ошондой эле шилекей, оозунун ичинде бар болгон нерселерди тазалап, андан кийин текшересиздер. Эгер дем албай атканы улана берсе, ошондой эле жанагы көрсөтүлгөн манипуляцияны кайра дагы кайталайсыздар. Ошондой эле эгер дем алганы начарлап улана берсе, башын ылдый кылып, артына, далысынын ортосуна 5 жолу чаап көрсөтөсүздөр. Эгер чоң балдар болсо, 5-6 жаштан жогору болсо, анда баланы жогору нерсе столдун үстүнө тургузуп, анан ошондой эле жанагы кыймылдарды жасайсыздар. Эгер баланын дем алганы калыбына келип, өз алдынча дем алып баштаса, скорыйду чакырып, тез жардам кызматын же өз алдынча, эгер мүмкүнчүлүк бар болсо, өз алдынча кайрылсаңыздар болот. Эгер Бишкек шаарынын жашоочулары болсо, анда 3-чү балдар клиникалык ооруканасы, 3-я детская деп айтылат. Ошол больницага күнү-түнү тез жардам көрсөтүлөт. Ушул боюнча именно өпкөсүнө бөтөн заттарды алуу боюнча, ошондой эле бөтөн зат өпкөсүнө гана кирбестен кызыл өңгөчүнө кирип кетиши мүмкүн, пищеводко туруп калышы мүмкүн. Андай учурда дагы ошол балдар Бишкек шаардык балдар клиникалык ооруканасынын көкүрөк хирургия бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Эгер региондор болсо, региондордон райондук больницаларда атайын андай бөлүм жок. Бирок дарыгерлерге кайруу зарыл аябай. Ошондой эле андан ары кайсы больницага, кайсы регион болсо, кайсы жерде, кайсы больницага специализированный жардам көрсөтүлө турган бөлүмгө жиберишет алар. Жок, биринчи жибергенде кайсы жака барыш керек? Мисалы деген, бир айыл жергеси деп коелу, бир Баткенди же Көлдү, алар кайсы жака кайрылыш керек? ГСУга эле кайрылышпайбы? Ооба, ошол региондор болсо, жашаган жеринде центр семейной медицины бар, или поликлиникалар, ошолорго кайрылыш керек. Андан ары направление берип, алар кайсы жерден жардам көрсөтүлөт, ошол жака жиберилет. Кыргызстан боюнча Бишкек шаардык балдар клиникасынын ооруканасында жалгыз эле ушул Кыргызстан боюнча ушул бөлүм бар. Башка региондор боюнча атайын специализированный көкүрөк хирургия бөлүмү, балдар үчүн көкүрөк хирургия бөлүмү башка региондордо жок. Болсо да алар башка бөлүмдүн составында, башка бөлүмдөр менен чогуу да. Бизге көбүнчө Кыргызстан боюнча бардык региондордон кайрылышат. Бул жерде круглосуточно күнү-түнү жардам көрсөтүлөт балдарга. Эгер бала бөтөн зат менен какаган болсо, ал өпкөсүнө кетет. Эгер жутуп алган болсо, ал кээ бир учурда кызыл өңгөчүнө туруп калышы мүмкүн, пищеводко, же андан ары ашказанына түшүп кетиши мүмкүн. Эгер кызыл өңгөчкө туруп калган болсо, ал тез жардам көрсөтүүнү талап кылат. Ал бөтөн затты алыш керек болот. Эгер ашказанына түшүп кеткен болсо, ата-энелер сөзсүз түрдө баары бир кайрылыш керек ооруканага. Андан ары кандай жолдору бар, кандай рекомендация берилет, ошолорду дарыгерлер түшүндүрүп берет андан ары. Өпкөсүнө кирип кетип, эгер ата-энеси ага көңүл бурбай, бала көпкө чейин жүрүп кала турган болсо, ал баланын өмүрү үчүн аябай коркунучтуу кээде болот. Ошол бөтөн зат өпкөсүнө кирип кеткенден кийин ал жылып кетиши мүмкүн. Өйдө карай жыла турган болсо, кайсыл учур болбосун, баланын эгер жылып
өпкөсүнүн жолдорун тосуп кала турган болсо баланын өмүрүнө коркунуч келиши мүмкүн. Эгер бир жерине өпкөсүнө кирип бир жерге туруп калса, анда ал жерде сезгенүү пайда болуп баштайт, воспаление, пневмонияга алып келиши мүмкүн. Андан ары оор баланын өмүрүнө коркунуч келе турган өпкөнүн ооруларына алып келет. Инородный телонун көпкө ошол өпкөнүн ичинде туруп калуусу. Практикада бизде аябай көп кездешет. Бул бөлүмдө күнү түнү жардам көрсөтүлөт. Андай убактарда болду. Бала какап бөтөн зат өпкөсүнө кирип, ага көңүл бурбай же жашаган жерге кайрылып, ал жактан кээде болот, туура эмес диагноз койгон учурлар да кездешкен. Ошентип бала көп убакытка чейин жүрүп калса, өпкөсүндө воспаление пайда болот. Мисалы үчүн биздин практикада ручканын колпачогун жутуп алган бала 2 жыл ошол инородный тело менен жүрө берген. Ал пневмония болуп, бала арыктап, ооруп, ошентип эч жерден кайрылбай, жардам көрсөтүлбөй жүрө берген. Кеч кайрылганына байланыштуу биздин ооруканадан ал балага жардам көрсөтүлгөн. Наркоз менен жасалат ал манипуляция, бронхоскопия деп аталат. Наркоз берип, баланы уктатып, дем алганы толук токтотулат. Анан ошол мезгилде өзүнүн аппараты бар, бронхоскоп менен, ошол менен бөтөн затты алыш керек. Эгер балдар бөтөн затка какаган болсо, биздин ооруканада бронхоскопия манипуляция жасалат. Ошол манипуляция жасай турган аппарат бул бронхоскоп. Балага наркоз берилгенден кийин уктатып, мондой тубус деп аталат. Тубус размерине жараша, возрастына жараша алынып, ушул тубус аркылуу өпкөсүнөн шипстын жардамы менен бөтөн зат алынат. Кээде мындай да учурлар болот. Эгер көпкө инородный тело туруп калган болсо, аны бронхоскопия жолу менен алуу мүмкүн болбой калат. Себеби айланасы сезгенип, жанагы инородный бөтөн зат кысылып, аны алуу коркунучтуу болот. Эгер катуу тартып алыш керек болсо, ал канап кетиши мүмкүн. Ошондой эле эгер алганга мүмкүнчүлүк болбосо, аны операция жолу менен алууга даярдайбыз. Операция ошондой эле жалпы наркоз менен жасалат. Операция оор операцияларга кирет. Кээде ушундай учурлар болот. Эгер ошо өпкөнүн бөтөн зат турган бөлүгү жараксыз болгон болсо, ошол бөлүгүн алууга туура келет. Ал баланын андан аркы өмүрүнө, бала инвалид болуп калуусуна алып келет да. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, кээде ата-энелердин кандай айтсак шалаакылыгынан, балдары каралбай калгандыгынан ушундай учурлар көп кездешет. Айта кетер элем, ошон үчүн кичинекей балдарды жалгыз калтырбай, кээде учурларда болот, чоңураак балдарына дайындап коюшат. Андай да кылбоону сунуштайт элек. Бул биздин бөлүмдө турган стенд. Бул жерде көрсөтүлгөндөй кыз өңгөчкө туруп калган бөтөн заттар көрсөтүлгөн үстүндө. Ылдый жакта болсо, именно ушул биздин бөлүмдө өпкөдөн алынган бөтөн заттар. Булардын арасында ошондой эле аябай уштуу предметтер, острый, колющий предмет деп коет, ошолор кездешет. Көпчүлүгү колпачоктор, органикалык, мисалы үчүн семечка, жаңгак, фасоль, ушулар көп кездешет. Кыз өңгөчкө турган бөтөн заттардын арасында да аябай чоң бөтөн заттар да кездешет. Мисалы алсак, мына сөйкө. Ошол сөйкөнү жутуп алып, кыз өңгөчүнө туруп калган. Биздин бөлүмдө эзофагоскопия жасалып алынган ушул бөтөн зат. Дагы айта кетсек, практика жүзүндө кездешкен жанагы эле балдар кээде оозуна чөп салып алышы мүмкүн. Колос деп коет. Колос ал чөп оозуна салгандан кийин бир тарапты гана карап кетет ал ылдыйды. Аны ата-энелер кээде байкабай калышы мүмкүн. Практика жүзүндө ушундай кездешкен. Бала ошол чөпкө какап, өпкөсүнө кирип кетип, аны байкабай жүрө беришкен. Ал бөтөн зат өпкөдө сезгенүүнү пайда кылып,
ал жерде өпкөсү ириңдеп, андан ары кабыргага өтүп, кабыргадан сыртка тешип өз алдынча чыккан да учур кездешкен. Ошон үчүн ата энелердин эсине сала кетет элек, эгер балаңыз какаган болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыңыздар зарыл. Кичинекей балдар ар кандай бөтөн заттарды мурдуна да салып алышы мүмкүн. Эгер мурдуна салып алганын байкаган болсоңуздар, анда дарыгерге кайрылыңыздар. Ошондой эле андан ары лор врачтар кайрылуу зарыл болот. Кээде болот, эгер мурдуна кирген болсо, андан ары түз эле өпкөсүнө кирип кетүү коркунучу да бар. Эгер андай болсо, сөзсүз түрдө жанагындай айткандай эле кайрылып, дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүш керек болот. Кызыл өңгөчкө түшкөн бөтөн заттар боюнча айта кетсек, эгер кичинекей бала бөтөн зат жутуп алса, ал кызыл өңгөчүнө кетет. Алардын ичинде акыркы күндөр мына мисалы үчүн тыйын, батарейкалар кездешет, ийнелери да жутуп алган случайлар болот. Андай болсо дарыгерге кайрылуу зарыл. Келип изилдөөдөн өтүп, рентген жасалып, ошол бөтөн зат кайсы жерге барып турду. Кээде кызыл өңгөчкө пищеводко туруп калышы мүмкүн. Же ашказанына түшүп кеткен болсо, ошонун рентгенден көрсөтөт. Эгер ашказанына түшүп кеткен болсо, биз жаткыла деп рекомендация беребиз. Жатып, ошо дарыгердин көзөмөлүндө ошол бөтөн зат заңы менен, мындайча айтканда, заңы менен чыкканга чейин дарыгердин көзөмөлүндө болот. Ошол жутуп алган бөтөн зат нормада 2-3 сутканын ичинде чыгыш керек. Андан ары чыкпай, же кээде ушундай да учурлар кездешет, ашказанына туруп калышы мүмкүн. Ашказанына туруп калып, ошондой учур кездешкен. Ашказанына түшүп, чоң тыйын туруп калып, 1 айга чейин турган ал жерде. Аны кийин операция жолу менен алууга туура келет. Себеби ал турган жерде воспаление, пролежни деп коет, ошондой өмүргө зыян келтирүүчү учурларда пайда болушу мүмкүн. Ошондой эле балдар арасында кездешет чач жутуу боюнча. Андай убакта психикалык жактан дагы өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ошон үчүн балдар чачты жутуп башташат. Чач ал үйдө жерден алып эле жутушат. Ошол чачтардын баары барып ашказанына чогулуп, ошондой учур кездешет. Ал чачтардын баары ашказандын ичине чогулуп, ашказандын ичин толук ээлеп калган да учурлар болгон. Орусча айтканда трихобизар деген оору бул. Аны чачты ал только операция жолу менен гана алуу мүмкүн болот. Себеби бала ошол чачты жутуп, баары чогулуп, ашказандан ары ичегиге өтпөй калат ал чогулуп. Ошон үчүн мындай учур кездеше турган болсо, анда операциялык жол менен гана жардам көрсөтүү мүмкүн болот. Практика жүзүндө мындай учурлар көп кездешет. Мен эле мисалы үчүн айта кетсем, ушу иштеген убакта 3 случай эсимде. Ошондой балдар жутуп алып, келип, бул жерден ошондой жолдо айткандай операция жолу менен ошол чогулган чачты ашказандан алып салуу операциясы жасалат. Операция жолу менен алгандан кийин андан ары дагы кандай комплексный лечение деп коет. Бул жерде балдар психологу да керек болот, алардын консультациясын алыш керек болот. Андан ары реабилитация жолунда улантуу керек. Бөтөн затты балдар жутуп алганда кээ бир ата энелер өздөрү айтышат. Менин балам жутуп алды же какап кетти деп айтышат. Эгер ата эне өзү какаганын көрүп, бала кызарып, көгөрүп, анан дем алганы кайра калыбына келген болсо, анда сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Ошол кызарып көгөргөн ал жөн жай болбойт. Өпкөсүнө кирип, инородный тело өпкөсүнө туруп калган болот көпчүлүк мезгилде.
Ошондой эле кызыл өңгөчүнө туруп калган болсо бала кусуп, кээде болот бала беспокойный болуп кусуп, тамак иче албай ошондой болуп калат. Эгер андай болсо да кайрылыш керек. Эгер бөтөн зат өпкөгө кирген болсо, жанагындай эле айткандай, жөтөлүп, кызарып, какап, баланын дем алганы башкача болуп калат. Дем алган сайын свист деп коет, свистящее дыхание болуп калышы мүмкүн да. Бала ошондой эле жөтөл пайда болот, мурункудан өзгөрүп, бала беспокойный болуп, өзүн койгорго жер таппай калат. Мисалы үчүн мындай айтканда, кээ бир өзүнүн баласын билген ата энелер балам ушундай какагандан кийин өзгөрүп калды деп айтат. Андай болсо сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек. Кээде болот ата энеси көрбөй байкабай калышы мүмкүн. Андай учурлар болсо дарыгерге кайрылыш керек. Баары бир дарыгерлер көрүп, андан ары изилдөөлөр жүргүзүп, андан кийин жардам керек болсо жардам көрсөтүлөт балага. Ата энелердин эсине сала кетсек, эгер бала бөтөн затты жутуп алса же бөтөн затка какап кеткен мезгилде эмне кылбоо керек? Кайсы нерселерди жасаганга болбойт? Эгер балаңыз какаганын көргөн болсоңуз, кээ бир ата энелер паникага алдырып, колун оозуна салып, тамагына чейин тамагын тытып, андан ары бөтөн затты өпкөсүнөн ары түртүп салышы мүмкүн. Андай кылууга болбойт. Жогоруда көрсөтүлгөндөй кыймылдарды гана жасоо керектелет. Эгер кызыл өңгөчүнө туруп калган болсо дагы кол менен алууга аракет кылганга болбойт. Себеби жанагындай эле бөтөн затты андан ары түртүп салышы мүмкүн. Кээде болот ата энелер тырмагы менен тамагын аймап канап кетиши да мүмкүн. Андай кылганга болбойт. Бөтөн затты жутуп алган учурларда балдарда кездешкен случайын айта кетейин. Кичинекей бала апасынын сөйкөсүн жутуп алган. Аны байкабай жүрө беришкен, 2 ай болгон. Бала ооруганына карабай башка диагноз менен дарылана берген. Рентген жасалган эмес. Кечигип 2 ай өткөндөн кийин рентген жасалып, ошо кызыл өңгөчтө туруп калган бөтөн заты табылган. Аны ошондой эле биздин ооруканага кайрылып, бул жерден тез жардам көрсөтүлүп, ошого карабай эле тилекке каршы кеч кайрылганына байланыштуу бала чарчап калган учуру кездешкен. Убагында кайрылышкан болгондо, анда может андай оор акыбалда баланын өмүрүнө андай зыян келмек эмес.